Турактуу магниттер, алардын аракеттешүүсү. Алдыңыздарда ар кандай буюмдардын топтому турат. Бурамалар, мыктар, болот скрепкалар, кездеменин бөлүгү, жыгач дөңгөлөгү, резина төрт бурчтугу, ар кандай металлдардан жасалган пластиналар, болот, жез, латунь, ошондой эле табигый таш. Мындан башка дагы бизде жарымы жашыл жана кызыл өңдөрдө боелгон түстүү таяк бар. Сыртынан кадимки түстүү карандашка окшош. Бул таякты столдун үстүндөгү буюмдарга жакындатсак эмне болот? Биз көргөн тажрыйбада таякка кайсы бир буюмдар тартылышты, ал эми башкалар ордунда калды. Көргөн тажрыйбадан кандай жыйынтыкка келебиз? Тартылышкан буюмдар балким темирден жасалган. Алар болот пластина, болот скрепкалар, мыктар жана бурамалар. Столдо кездеменин бөлүгү, кагаз, резина жана таш калды. Тартылышкандардын арасынан металл, жез, латунь, пластиналарын көрүүгө болот. Алынган жыйынтыктан биринчиден магниттер булар темирден жасалган нерселерди өзүнө аралыктан тарткан заттар. Экинчиден, бардык физикалык заттарды эки түргө бөлсө болот. Магниттүү, магнитке тартылышкан, жана магниттүү эмес, магнитке тартылышпаган. Үчүнчүдөн, кээ бир металлдар магнит касиетине ээ боло албайт. Алар жез, латунь, цинк, алтын, булардын эритмелери жана башкалар. Биринчи тажрыйбанын соңунда мындай жыйынтыкка келебиз. Магниттер табигый нерселерден алынган жана жасалма деп бөлүнөт. Жасалма магниттер темир нерселердин магниттештирүүсүнөн же башка жолдор менен алынат. Азыр магниттин тилкеси идиштеги буюмдар менен кандай аракеттешээрин байкайлы. Бул үчүн магниттин ортоңку бөлүгүн буюмдардын үстүнө коебуз. Биз көрүп тургандай, буюмдар магниттин орто бөлүгү менен аракеттешкен жок. Эми болсо магниттин четки бөлүктөрүн жакындатабыз. Мисалы, жашыл бөлүгү. Бардык буюмдар тартылышканын көрүүдөбүз. Демек, бул бөлүгүндө магниттештирүү касиети максималдуу. Магнитти карама каршы кызыл жагына жакындатсак, ушундай эле жыйынтыкты көрөбүз. Бул бөлүгүндө дагы магниттештирүү максималдуу. Буюмдар магниттин кайсы бир бөлүгүнө көп тартылышкан жагы бул магнит уюлу болуп калды. Ар бир магниттин эки уюлу болот. Аларды түндүк жана түштүк уюлу деп атап коет. Магнитти даярдоодо түштүк уюлун кызыл өңгө боеп, ал эми түндүк уюлун көк же болбосо жашыл өңгө боелот деп макулдашылды. Изилдөөнү улантабыз. Ал эми магниттер өздөрү кандай аракеттешет? Кечирээк магниттери менен жайгашкан бир сызыкта жаткан эки араба алабыз. Тажрыйбанын биринчи бөлүгүндө бир уюлдагы магниттерди бири-бирине каратабыз жана арабалар арасындагы аралыкты азайтабыз. Арабаны экинчи арабага жакындатабыз. Биз абдан кызыктуу жыйынтык көрүүдөбүз. Арабалардын бирөөсү кийинкиси менен тийише электе кыймылга келди.
Жакындап келе жаткан арабадан түртүлүшүүдө. Бул байкоодон өтө маанилүү жыйынтык чыгарсак болот. Бир түрдөгү уюлдагы магниттер түртүлүшөт. Тажрыйбанын кийинки бөлүгүндө ар түрдүү уюлдар кандай аракеттешээрин байкайлы. Арабаларга ар түрдүү карама-каршы уюлдагы магниттерди жайгаштырдык. Эми биз арабалар бири-бирине тийиши электе тартылышаарын көрүп турабыз. Демек, дагы бир жыйынтыкка келип отурабыз. Магниттин ар түрдүү уюлдары тартылышат.